Бүгүн 6-сентябрда Борбордук шайлоо комиссиясында үстүбүздөгү жылдын 28-ноябрында өткөрүлө турган парламенттик шайлоонун алкагында чет өлкөдөгү кыргызстандык жарандардын добуш берүү укуктарын камсыздоо максатында жумушчу топтун отуруму болду. Ага Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова, Тышкы иштер министри Руслан Казакбаев жана жумушчу топко кирген өкүлдөр катышышты. Ушул чет өлкөдө убактылуу жашаган же жүргөн жарандарыбыздын шайлоо укуктарын ишке ашыруу маселеси абдан маанилүү. Бул маселе боюнча жоопкерчиликтүү ыйгарым укуктуу орган катары Тышкы иштер министрлиги саналат. Борбордук шайлоо комиссиясында атайын ведомстволор аралык ушул чет өлкөдөгү биздин жарандардын шайлоо укуктарын ишке ашыруу боюнча жумушчу топ иштейт. Ал жумушчу топтун мүчөлөрү бүгүн биздин кеңешмеге катышып атат. Жалпыга маалым болгондой, чет мамлекеттерде тышкы миграцияда жүргөн кыргызстандык жарандардын саны учурда 1 миллиондон ашат. Бирок алардын көпчүлүгү консулдук каттоодон өтпөгөндүгүнө байланыштуу Кыргызстанда өтүп жаткан шайлоолордо добуш бере алышпайт. Руслан Казакбаевдин айтымында добуш берем деген жаран биометрикалык маалыматтарын тапшырып, консулдук каттоодон өтүшү гана талап кылынат. Сиздерге мындай так цифра маалыматтардагы кызык болушу мүмкүн. Өзүңүздөр билгендей, азыр шайлоочулардын саны болжол менен 67 миңдин тегерегинде деп айтат элем. 67 миңдин тегерегинде. Биздин сырткы мамлекеттерде, тышкы мамлекеттерде жашап аткан жарандарыбыз өзүнүн жарандык укугун аткарыш үчүн, шайлоого катышуу үчүн ал биометрикалык билгилерин тапшырыш керек. Ошондой эле консулдук каттоодон өтүш керек. Консулдук каттоодон өтүш керек. Консулдук каттоо мажбурдук түрдө эмес, сөзсүз түрдө эмес. Бирок бул дагы толук кандуу шайлоочулардын тизмесин түзгөнгө бизге жардам берет. Билесиздер, эми ошол 68 миңдин ичинен пандемияга байланыштуу 2020 жылы 4-октябрда болгон жогорку кеңешке шайлоого 9 миң тегерегинде шайлоочу катышкан. 2021 жылы референдумда 3,5 миңдин тегерегинде катышкан. Эң көп катышкан ал президенттик шайлоочулунда болду. 13,5 миң катышты. 2-сентябрга ылайык маалымат 68.691 шайлоочу дайындалып, 48 шайлоо участкасына бекитилди. Андан ары да биз бул багыт боюнча иш алып барабыз. Жана Руслан Айтбаевич айткандай, биз муну ошол контролдук жана акыркы тизме даярдоого биз тиешелүү чараларды көрөбүз. Бул биринчиден, экинчиден болсо мен дагы ушул учурду колдонуп, мен биздин жарандарга кайрылып кетет элем. Анткени коронавирус пандемиясына ылайык биздин жарандарыбыз, ошол консулдук каттоодо турган жарандарыбыз азыркы учурда Кыргызстанга келген учурлар да бар. Ошондуктан урматтуу биздин жарандар, урматтуу биздин шайлоочулар, өзүңөр тез арада бизде ар кандай жанагы атайын интернет порталдары бар, жана биздин колл-центр бар. Ошол жерлерге бизди кайрылып, өзүңөрдүн каттооңорду тактап, балким силер консулдук каттоодо болсоңор, ошол эле учурда шайлоо күнү Кыргыз Республикасында болсоңуз, анда туруктуу каттоого туруп, өзүнүн маалыматтарыңызды тактап койсоңуздар. Тышкы иштер министри мындан тышкары чет өлкөлөрдөгү шайлоо участоктардын санын көбөйтүү боюнча сүйлөшүүлөр жүргүзүлгөнүн маалымдады. Өткөн жолку шайлоолордо 48 шайлоо участкасы болгон. Ал эми шайлоо участкасын, бул участкасын ушул жакта тышкы мамлекеттерде жашап аткан биздин кыргыз жарандарынын мекендештерибиздин суранычы менен 57ге көбөйтүүгө аракет кылып жатабыз. Алдын ала айтып кетейин, көбөйтүүгө аракет кылып жатабыз. Анын баардыгы чечилди дегенге жатпайт эле. Борбордук шайлоо комиссиясынын каттары кеткен, Тышкы иштер министрлигинин каналы менен ал мамлекеттердин тышкы иштер министрликтеринен ноталар жөнөтүп атат. Кээ бир мамлекеттерден уруксат алынса, кээ бир мамлекеттерден али жооп ала элекпиз, кийин түшүнбөстүктөр болбосун деп, муну алдын ала айтып жатам. Отурумдун жүрүшүндө Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова чет мамлекеттердеги эмгек миграциясында жүргөн кыргызстандык жарандарга маалымат жеткирүү жана түшүндүрүү иштерин жүргүзүү үчүн Тышкы иштер министрлиги менен бирге тыгыз кызматташуу жүргүзүлөрүн айтып, жумушчу топко тиешелүү тапшырмаларды берди. 12 ноябрга чейин биздин жарандар